Президент саясий күчтөрдү тилектеш болууга чакырды. Жанар Акаев болсо БШКнын чечимин логикага сыйбаган коркоктук деп атап, жогорку жактын буйругун аткарды деп сыпаттады. Кара сууда болсо каракчылар кармалып, бирок алар тартып алган акча табылбай жатат. Ал эми Ооганстанга Кыргызстандан күйүүчү май экспорттоло баштаптыр. Мына кызык, ушул кызыктар дал ушул жумада орун алды. Саламатсызбы урматтуу теле көрүүчү, Нур телеканалынын эфиринде Апта Ньюс программасы, анын алып баруучусу жана редактору мен Мерим Абдилажанова. Эскерте кетейин, сиз бул берүүнү учурда Facebook социалдык тармак аркылуу түз көрө аласыз. Ошондой эле YouTube каналыбызга да жайгаштырылат. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Президент Садыр Жапаров 15 декабрда Тарых музейинде Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракесин жыйынтыктоо иш-чарасын өткөрдү. Ал иш-чарада экс-президенттер Роза Отунбаева жана Сооронбай Жээнбековду да көрүүгө болот эле. Баса ушул күндөрдө Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев да өлкөдө жүрөт, бирок ал Кумтөр боюнча келген сыягы. Бул иш-чарага катышкан жок албетте. Ага мыйзам жана морал таласы жол бербейт деп ойлойм. Кыскасы, мурунку жана азыркы жогорку кызмат адамдары катышты. Иш-чарада Жапаров өлкөдөгү саясий окуяларга токтолуп, жакынкы 5 жыл аралыгында мамлекеттик саясат, Кыргызстанды куруу, жарандардын ишенимин, биримдигин арттыруу, элдин жашоо шартын жакшыртуу, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталган иш-чараларын билдирди. Өткөн парламенттик шайлоодо биринчи жолу административдик кийлигишүү болбогонун жана таза өткөнүн кошумчалады. Деген менен Жанар Акаев Боршайком жогорку жактын буйругун аткарды деп жатат. Ошондо жогорку жак мен билгенден бийликпи же? Жогорку кеңештин депутаты Альянс партиясынын депутатка талапкер Жанар Акаев Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоодон кийин өзгөрткөн жоосу төмөндөгүдөй жоруду. Анда Акаев БШКнын чечимин логикага сыйбаган коркоктук деп атады. БШКнын эрежесин шайлоодон кийин өзгөрткөн чечими менде эле эмес, элдин баарында күмөн ой жаратты. Мындай адилетсиз буйрукту аткарган БШК мүчөлөрү жана буйрук бергендер силердин уятыңарда болсун деген Акаев. Бул тапта өлкө башчысы да үн катып, Жанар Акаевди ичи арамдыкта айыптады. Бул учурда социалдык коомчулук чууга түшүп, деңгээлдер темасы да көтөрүлүп кетти. Ошентип демдүү кечкен апта деңгээлдерге бөлүндү. Сиздин деңгээл кандай теле көрүүчү? Аны албетте айлана чөйрөңүздөгү адамдар аныктайт деңизчи. Ага чейин апта хроникасы менен тааныша туруңуз. 13 декабрь дүйшөмбү. Издөөгө алынган милиция кармалды. Ал жарандын 135 000 долларын алдап алып, ар кандай шылтоо менен бербей жүргөн. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун расмий жыйынтыктарын жарыялады. Утулган айрым талапкерлер президенттин кабыл алуусун өтүнүштү. Бензинден башаламан баасын ким көзөмөлдөйт? Аралыгы 50 метр болгон 2 май куюучу бекетте бир эле үлгүдөгү бензинде 5 сомго жакын айырма бар. UFC'нин 5 жолку чемпиону Валентина Шевченко Ош шаарына келди. Мындай мүмкүнчүлүктү Нур телеканалы колдон чыгарган жок. Спортчу менен расмий интервью уюштурду. 14 декабрь шейшембе. Сокулукта аялын өлтүрүүгө шек саналып жолдошу кармалды. 13 декабрда аймактык ооруканага денесинен ар түрдүү жарат алган бир аял жеткирилген. Кара сууда каракчылар кармалды. Чаламандын чак түшүндө Кара суу шаарында куралдуу каракчылар ишкерди тоонууга аракет жасады. Анклавда калган айлели президентке кайрылуу жасашты. Алар 20 жылдан бери жашаган үйлөрдүн документтери жок экенин айтышууда. Сиздер Кыргызстандын келечегисиздер. Садыр Жапаров бул күнү студенттерге президенттик стипендия тапшырды. 15 декабрь шаршембе. Жалал-Абад телерадио компаниясынын мурдагы директору Куттумидин Базаркулов камалды. Атайын кызмат Базаркуловду кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыптап жатат. РЭС кызматкерлери ири каражат кымырган деп шектелүүдө. Нокен райондук электр тармактар ишканасынын 2 кызматкери 10 миллионго жакын сомду мыйзамсыз кымырып алууга шектелди. Аравандык спорт чебери аябысыз сабалып төшөктө жатат. Жабырлануучуну сабоо иши атайын уюшулуп, бул ишке кошунасы айыпталууда. 16 декабрь бейшембе. Өрттөн 3 жаран жабыркап, жер үй толугу менен күйүп кеткен. Өрттөлгөн үй толугу менен күйүп, жараксыз абалга кептелди. Ооганстанга Кыргызстандан күйүүчү май экспортталып жатабы? Ооганстандын нефтетрейдерлери Кыргызстандан күйүүчү май экспортталып жатканын билдирген. Айгүл Жапарова Токтобөбө Оргалчаны тааныбайт экен. Муну президенттин пресс катчысы Эрбол Султанбаев айтууда.
Садыр Жапаров УКМКнын номер 64-479 аскер бөлүгүнө барды. Өлкө башчысы аскер бөлүктүн түзүлгөнүнө 50 жылдыгын куттуктап, күжүрмөн туу тапшырды. 17 декабрь жума. Садыр Жапаров Жанар Акаевди арам ойлуулукта айыптады. Жанар иним, өзүңдүн ичиң толу арам болсо эле, мени да өзүңдү ойлобо, деди өлкө башчысы. Таштандыны урнага сал, уят болосуң. Эми ошту акырчыкелерди ыргытса же таштанды урнасына салбаса, айып пулга жыгылат. Брендти Ош туристтердин чөлкөмүнө айланат. Мындан 3 ай мурун Ош шаарынын жана облусунун брендин ойлоп табуу үчүн сынак жарыяланган болчу. Президент 2 гол киргизди. Бул күнү кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган футбол боюнча достук оюн өттү. Өрттөн 3 жаран жабыркап, жер үй толугу менен күйүп кетти. Өрттөнүп, тамтыгы чыккан жер там Ош шаарынын Ленин көчөсүндө орун алган. Түшүнүктүү болуу үчүн биздин коңшулар деп айтсам да туура болот. Тагыраагы Нур телеканалынын башкы кеңсеси жайгашкан имараттан 2 дарек ары жакта жүз берди. Мында жашагандар үй бүлөсү менен жабыркап, аларды түн ортосу 2,5–3 чамасында куткарып, тез жардам менен оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткиришкен. Жабыркагандар 1962 жылы, 1965 жылы жана 1985 жылы туулган бир үй бүлө мүчөлөрү. Өрт түн ичинде чыккандыктан уйкуда жаткан үй бүлө билбей калышкан. Аны байкаган жакын коңшулары телефон аркылуу кабардар кылышканы маалым болду. Жалпы аянты 360 чарчы метр болгон үй толугу менен күйүп, жалын жанындагы жайгашкан үйдүн чатырына да өтүп кеткен. Жогорудагы тилсиз жоо 15 декабрдан 16-сына караган түнү жүз берди. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин статистикасына таянса, Кыргызстанда жыл башынан тартып 3000дей өрт кырсыгы катталып, 33 киши каза болгон. Өткөн жылы 2100дөн ашуун өрт кырсыгы катталып, 18 адам каза болсо, 28 киши жараат алган. Соңку учурда өлкө аймагында өрт көп катталууда. Анын башкы себеби катары аба ырайы төмөндөгөн учурда өрттүн келип чыгуу тобокелчилиги артат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга үйдөгү мештердин туура эмес курулушу себеп болуп жатканын белгилеп, жарандарды өрт коопсуздугун сактоого, эhtiyatка чакырып эле келүүдө. Анткени өлбө жаным өлбө деп сулуулук эмес, жылуулук издеген жарандар колунда жылытуучу каражаттарды колдонууга мажбур. Өтүп бараткан бул жумада өлкө боюнча атайылап каракчылык кылуу үчүн өрттөп жиберген. Түн уйкуда жатып, билбей өрт менен кошо жалындап, жабыр тарткан жарандар катталды. Эске салсам, Ош облусунун Кара Суу шаарынын так ортосунда каракчылар өздөрүнүн изин суутуу үчүн унааларын өрттөп кетишкен. Бирок күч кызматкерлери кылмышкерлерди ыкчам аракеттин негизинде кармап алышкан. Көп өтпөй Ош шаарында дагы жер үйлөрдүн биринен өрт кырсыгы катталып, андан 3 адам жабыркады. Жабыркагандардын экөөсү биринчи жана экинчи топтогу майып экендиги айтылган эле. Ошол эле күнү Кара Балта шаарында бир үйдүн чатыры өрттөнүп, 74 жаштагы адам ышка ууланып, тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Өрт болгон жерге жетип келдик. Ош шаарында түнкү саат 2,5–3 чамасында өрт кырсыгы катталып, анын кесепетинен 3 адам оор абалда жаткандыгы айтылууда. Өрттүн кесепеттери эмнеден улам келип чыккандыгы азырынча белгисиз бойдон калууда. Ал эми өрт өчүрүүчү кызматкерлер таңкы саат 6-да өрттү өчүрүүгө үлгүрүшкөн. Өрттөнүп, тамтыгы чыккан жер там Ош шаарынын Ленин көчөсүнөн орун алган. Мында жашагандар үй бүлөсү менен жабыркап, аларды түн ортосу 2,5–3 чамасында куткарып, тез жардам менен оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткиришкен. Жабыркагандар 1962–65 жылы жана 1985 жылы туулган бир үй бүлө мүчөлөрү. Өрт түн ичинде чыккандыктан уйкуда жаткан үй бүлө билбей калышкан. Аны байкаган жакын коңшулары телефон аркылуу кабардар кылышканы маалым болду. Жалпы аянты 360 чарчы метр болгон үй толугу менен күйүп, өрт жанында жайгашкан үйдүн чатырына өтүп, 70 чарчы метр күйүп кеткен. Оған ана өрттө жада кошо 3 ожогуда жатат. Эмне болсо, сылада сурачын жардам берсин. Болсо инвалид бар, 2 инвалид бар. Жакшы болуп калса болду. Азыр 3 ошол. 3 ожогуда жатат. Ооба, жеңем, уям инвалид. Акам
Üç adam жатат az больницада, ожогойда. Endi nima bo'lsa ham tinch bo'lsin. O'zi yaxshi bo'lib qolsa bo'ldi. Өрттөнгөн үйдүн алдын жабыркагандар коомдук ашкана катары иштетип жүрүшкөн. Мындан улам өрт ашкана же үйдүн ичинен чыккандыгы боюнча так маалымат жок. Өрт өчүрүү кызматындагылар кырсык орун алган жайда 5 газ баллондорун таап чыгышкан. Эгерде аларды ыкчам алып чыкпаса жарылып кетүү коркунучу бар эле дешет. Ал эми Тилсиз Жо 15-нен 16 декабрга караган түнү саат 2:00 чамасында ОКМдин өрт өчүрүү кызматына маалымат түшкөн. Өрт масштабтуу түрдө жайылгандыгына байланыштуу атайын кызматтын жалпы 4 бөлүмү тартылып таңга жуук саат 6-да толугу менен өчүрүлгөн. Өрт түнкү саат 2:02 саат 45 минутта чектелип, 06 саат 02 минутта толугу менен өчүрүлгөн. Өрт кыстан чыгуу себеби жана материал чыгым аныкталууда. Өрт кытталган жердин очогу болгон жеринен 5 газ толтурулган баллондорду алып чыгышкан. Бул жерде ошол газ баллондорду негизинен ашканаларда, турак үйлөрдө негизинен турак жайдан алыс пайдаланыш керек. Ошондуктан бул жердеги биздин эң биринчи багандай жеңиш деп эсептей турган болсок, ошол газ баллонду жарбастан ошо жарылып кеткенге чейин ошо биздин өрттү өз убагында өчүрүшүп, газ баллондорду сыртка алып чыгышкан. Ал эми өрттөн жабыркаган жарандардын абалы туруктуу деп дарыгерлер кабарлашкан. Алар алгач жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, күн ортолоп күйүк жараат бөлүмүнө которулгандыгы маалымдалган эле. Жабыркагандардын экөөсүнүн денесинин 20-25%, бирөөсүнүн 14-15% денеси күйгөн. Ожоговая площадь чоң болону менен кийин ожоговый шок деген бар, бизде терминология болгон үчүн ошолорду 2 этапта реанимация бөлүмүнө которгон, жаткызган. Бир этап ошо күйүк бөлүмүндө жатат. Азыркы маалда алардын абалдары туруктуу. Азыркы реанимацияда жаткан этаптардын состояниясы стабильный болду. Азыр эми бүгүн которобуз, бүгүн Кудай кааласа общий палатага которобуз, чыгарабыз. Необходимый керек болгон дары-дармектерди дайыма алып жатышат в полном объеме. Өрттөн жабыркаган аялдар тагыраагы апасы 2-чи топтогу, ал эми кызы 1-чи топтогу майып экендигин алардын жакындары айтышкан. Ал эми дарыгерлер жакшылыктан үмүт артуу керектигин билдирип, жакшы жардам берип жатышкандыгын туугандары кобурашкан эле. Кудайга шүгүр, түнү менен немеде жакшы карашты. Кудайга шүгүр, түнү менен реанимацияда жакшы карашты. Эми Кудайдан сурайбыз деп жатышат. Рахмат, байкемдин бетин көрүүгө болбойт, карайып кеткен. Эжем менен кызы күйүп кеткен. Пластиктерди тебелеп алышкан экен. Аба ырайы төмөндөгөн учурда өрттүн келип чыгуу себептери көбөйөт. Мындан улам бул учурларда коопсуздукту сактоо керектиги тиешелүү кызмат өкүлдөрү тарабынан эскертилүүдө. Учурдан пайдаланып айтып кетет элем, ошо кышкы өрт кооптуу мезгилинде турак үйлөрдө мештерди пайдаланууда же болбосо колдон жасалган жандай атайын жылгычтарды пайдаланбаңыздар демекчимин. Ток көп же болбосо аз болуп, электр кубаты жетип жетпей турган учурда кандайдыр бир кыска туташууга алып келип, өрт кычтары пайда болуп калышы мүмкүн. Ош шаарында 2021 жылдын 1-январынан 10 декабрына чейин 85 өрт кырсыгы катталып, 1 адам каза болгон, 10 адам куткарылып, 4 адам жабыркаган. Жалпы материалдык чыгым 62.598.097 сомду түзгөн. Ал эми өлкө боюнча жыл башынан тартып 3000дей өрт кырсыгы катталып, 33 киши каза тапкан. Өткөн жылы 2100дөн ашуун Тилсиз Жо катталып, 18 адам каза болгон. 28 киши жараат алган. Соңку учурда өлкө аймагында өрт көп катталууда. ОКМ буга үйдөгү мештердин туура эмес курулушу себеп болуп жатканын белгилеп, жарандарды өрт коопсуздугун сактоого этияттыкка чакырып келет. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нуршанбаев, Аптаньюз үчүн. Ушул айдын башында Жалал Абад облусунун Чаткал районунда АИ 92 үлгүсүндөгү 1 литр бензин кайра 75 сомго чыкты. Ал эми экинчи Борбор калада тагыраагы Ош шаарында 60 сомдон 65 сомго чейин сатылууда. Эң кызыгы аралыгын 200 метрди түзгөн май куючу жайларда 5 сомго чейин нарк айырмачылыгы бар. Бул эмнени түшүндүрөт? Анын себебин кымбат саткан тарап сапатына жараша деген пикирин билдирсе,
арзан саткандары ынсаптуулугу менен байланыштырат. Деген менен сапат, ынсап деген сезимдер баа саясатын көзөмөлдөй албайт албетте. Ал эми антимонополия кызматы бензин мында турсун, базардагы сабиздин баасын жөндөй албайт. Эмне кылуу керек? Күн сайын өсүп жаткан баага карапайым калктын капчыгы туруштук береби? Ал эми өлкө башчысы Садыр Жапаров болсо, кыргыз экономикасы учурда башынан эң оор күндөрдү өткөрүп жатат деп эсептейт. Муну менен президент күйүүчү майдын баасын көзөмөлдөө мүмкүн болбой жатканын жаңсытты. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы болсо, жакын арада айы 92 үлгүсүндөгү бензин 7 сомго, дизелдик май 12 сомго чейин кымбатташы мүмкүн экенин билдирген. Буга дүйнөдө мунайдын баасынын өсүшү жана эл аралык рыноктогу тартыштыктар себеп болуп жатыптыр. Бул учурда же ушул аптада кооптуу суроо жаралды. Ауганстанга Кыргызстандан күйүүчү май экспорттолуп жатабы? Ауганстандын нефти трейдерлер Кыргызстандан күйүүчү май экспорттолуп жатканын билдирген. Бул тууралуу Ауганстандагы маалымат агенттиги жазды. Маалыматта Кыргызстандан күйүүчү май экспорттоо акыркы 10 жылдан бери биринчи жолу болуп жатканы айтылган. Күйүүчү майды ташуу Кундуз провинциясы аркылуу ишке ашууда. Ауганстандык нефти трейдерлер учурда бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, импорттолгон товарды сактоочу кампаларды берүүнү да өтүнгөн. Ошол эле учурда Кундуз провинциясынын Соода өнөр жай палатасынын башчысы Матин Юсафзай ортодогу 10 жылдык тынугуудан соң Кыргызстандан күйүүчү майлоочу май импорттолуп баштаганын ырастаган. Күйүүчү май Шерхан Бандар посту аркылуу ташылууда. Ага карабай адатынча биздикилер бул маалыматты төгүнгө чыгарышууда. Кыргызстанда күйүүчү майларга болгон баа күн санап өсүүдө. Эсиңиздерде болсо, былтыр декабрь айында айы 92 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын баасы 34-35 сомдон сатылып жаткан болсо, азыр 65 сомго чейин көтөрүлдү. Мындан бир нече күн мурун министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров күйүүчү майларга болгон бааны көзөмөлдөй турганын айткан. Азыр Ош шаарында аралыгы 50 метрде турган 2 май күйүүчү бекетте бир эле үлгүдөгү күйүүчү майга болгон айырма дээрлик 4 сомдон 5 сомго чейин болуп жатат. Мунун себеби эмнеде? Алда дал ушул туурасында айтып берем. Ошентип өлкөдө кымбатчылык элди күн санап кыйынчылыкка түртүп бара жатат. Күйүүчү майга болгон баа төмөндөйт деп ооз эки айтылган менен иш жүзүндө тескери көрсөткүч көрсөтүүдө. Мамлекетте өз билемдик күч алып, өзүм билем, кааласам өтүгүмдү төргелем дегендер көбөйүп, бензин ташыган ишкерлер өздөрү каалаган наркты коюп, карапайым элдин капчыгын бир топ эле жукартууда. Ош шаарындагы май күйүүчү бекеттерде бензиндин баасы башаламан. Бул көрүнүш бирдей нарк коюп, тартчуунун тизгинин тартып койбогон өкмөткө болгон нааразычылыктарды пайда кылган. Ушул бензинди түшүрсө, бир 50 сомго түшүрүп калса жакшы болот элдер үчүн. 50 сом, ката 55 сомго түшсө жакшы болот. Кээ бир жерлерде 64 сом болот. 60 неден көрүп атасыз, мисалы, бу жерде 60 сом экен. Мындай ошол мен да түшүнбөй калдым. 64 сомдон күйүп жүрөбүз. Анан бүгүн 60 сом дегенен аз кирбейм көрүп атам да. Ошо 4 сом разница болот деп. Ошону карап текшерсе болот да. Бар жерде бир кылда кылыш керек. 60 сом болуш керек, 64 сомдон кылыш керек да ошондой. Ошол саал күмөн болуп калат экен да. Маселен, эки аттам аралыкта жайгашкан 2 май күйүүчү бекетте бир эле үлгүдөгү бензинге болгон баа эки башка. Биринчисинде айы 92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 60 сомдон сатылып жатса, экинчисинде дээрлик 5 сомго чейин кымбат. Анын себебин кымбат сатканы күйүүчү майынын өтө эле сапаттуулугу менен түшүндүрсө, арзан саткандары элди ойлогон ынсаптуулугу менен байланыштырат. Бул боюнча биздин жетекчилерибиз баш жактан өздөрү указания берди, бизге 60 сомдон саткыла деп. Ошо биз 60 сомдон сатып атабыз. Элге кичине болсо чөнтөгүнө жардам болсун деп биздин жетекчилер дагы ошону эске алса керек. Кыргызстан бир жыл ичинде жалпысынан 1 миллион 200 миң тонна күйүүчү май керек дейт. Бирок анын болгону 10% гана өзөндүрөт. Калган 90% сырттан алып келүүгө аргасыз. Ал эми министрлер кабинети бааны чүрөөрүн убада кылаардан мурун бир аймакта эки башка коюлган наркты көзөмөлдөш керек. Күйүүчү майды өткөн жылдын ушул айларына салыштыра турган болсок, Ош шаарында 30 сомго чейин жогорулаган. Ал эми бул көрүнүш элдин нааразычылыгын пайда кылган. Кымбаттап кетти, өтө эле кымбаттап кетти. Бизге окшогонго кыйын болуп атат, айлыкка жашагандаргачы. Мен тем более иштебейм, үйдө небере карап эле отурам. Балдарым акча салат ошо. Машина мениш кандай болот? Кыйын болуп атат.
оор болуп атат. Арзандатса жакшы болмок. Жылдан жылга калктын жана унаанын саны өсүп баратат. Муну менен кошо күйүүчү майга болгон муктаждыктын көлөмү да жогорулоду. Бирок сырттан ташылып келген бензиндин көлөмү көбөйдүбү? Ал азырынча бизге табышмак деңизчи. Жоктон көрү жогору дегендей, өзүбүздө нефт аз болсо да бар. Бирок колдо бар алтындын баркы жок дегендей, өзүбүздөгү нефтини да түзүктөп иштете албай жатпайбызбы? Баса, алтын демекчи. Нефтин эмес, колдогу алтынды Канада калдырып, калдыктар менен талкаланган мөңгүгө ээ болуп калбадык беле? Мейличи, өткөн иш өттү да кетти. Ал эми нефтиге келсек, мындай учурда абалдан чыгуунун жолу катары экономисттер дал ушул өзүбүздүн колдогу нефтини пайдаланууну сунушташат. Экинчиден, өзүбүздүн өндүрүштү жакшы технология менен камсыз кылганга аракет кылып, мисалы Кошкоротодо чыгып аткан нефть иштетүүчү заводдун инвестиция тартканга аракет кылышыбыз керек. Кандайдыр бир бөлүгүн болсо дагы өзүбүздүн ички запастарыбыз менен жапканга аракет кылышыбыз керек. Ошентип ар түрдүү сатылган күйүүчү майды жөнгө сала турган бир да көзөмөл органы бул көрүнүштү тескебей келет. Экономисттер бул жагдайды өкмөт тыкыр көзөмөлгө албаса, кымбатчылык күчөй турганын айтышууда. Анан калса сайыздаш өлкөлөр менен сүйлөшүүлөргө барып, бул жагдайды жөнгө салуу бийлик өкүлдөрүнүн иши экенин эскертишти. Жалгыз гана Россия сатат бизге күйүүчү майларды. Казакстандын үлүшү аябай аз. Ошондуктан дифференциация деген бар. Жанагы импортту биз башка мамлекеттерден да алганды колго алышыбыз керек. Нефти чыгара турган жаныбызда Өзбекстан бар, Казакстан бар, Туркменстандан нефти чыгат. Ошолордон дагы кошумча ошол Россиянын заводдору иштебей калган учурда ошолордон алуу жагындагы караш керек. Башаламан бааны жөнгө салууга жергиликтүү бийликтин азырынча даремети жеткиде эмес. Министрлер кабинети борбордогу гана көрүнүштү көрүп, аймактагы баалардан кабары жок өңдү. Монополияга каршы күрөшүү кызматы болсо, бензиндин наркын мындай кой, базардагы азык-түлүктү жөнгө сала албай келет. Рыспай Мажитов, Адлет Нышанбаев, Автоньюз, Ош шаары. Эскерте кетейин, сиз бул берүүнү учурда Facebook социалдык тармак аркылуу да түз көрүп жатасыз. Ошондой эле YouTube каналыбызга да жайгаштырылат. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кристина, Кристина, эгер сен ачык айрым болбогондо, эгер сен өз укуңду талашпаганыңда, жабылуу аяк жабылуу бойдон калмак. Ооба, ошондой болмок. Балким сендейлер көптүр, айта албай жүрөт. Тарынып жүрөт, арманда жүрөт. Ооба, Кристина аттуу спортчу кыз бул жумада спорт федерациясынын былыгын ачыкка чыгарды, кайдыгерлигин билдирди, нааразычылыгын жаңсытты. Экинчи мелдешке катыштырбай жатканда, экинчи медалынан кур жалак калганда, эч ким анын укугун коргоптур. Жада калса жеңишке жеткенде желекти бербей коюп, көрмандардын жемесине калтырыптыр. Сары кызды мекенчил эмессиң деп айрымдар айыптаптыр. Дагы башкалар жеңиш менен куттуктаптыр. Мындан улам биздин чыгармачыл топ бул жагдайга бел байлады, себептерин тактады. Бул тармактын дөө шааларын суроого тутту. Жаш спортчунун канатын кайрып албайлы деп бул кырдаалга чындап киришти. Эмне болгон окуя? Кристина Болдырова кимден, эмнеге капа, кайсыл спорт түрүнөн кайсыл өлкөгө барып катышкан? Ушул суроолорго келиңиз, бирге жооп издейбиз. Армрестлинг боюнча дүйнө чемпиону болгон Кристина Болдырованын жеңиштен кийинки билдирүүсү чууну жаратты. Ал социалдык тармакка ийгилиги менен бөлүшүп пост жарыялаган. Анда спортчу кыз федерациянын жасаган аракеттеринен нааразычылыгын билдирген. Сол кол менен күрөштө биринчиликти багындырган соң сыйлоо аземине келгенде Кыргызстандын желегин көтөрүп чыкпай калганына өкүнүп ызаланган. Изначально вся критика началась из-за флага. Я выложила свое награждение. И люди начали возмущаться, почему я не вынесла флаг, тебе стыдно представлять Кыргызстан и тому подобное. Сындыгандар менен катар эле колдоп жазгандар да аябай көп болду. Аларга терең ыраазычылык билдирем. Ал жакка болгону 6 киши барганбыз. Мелдеши бүткөндөр келе беришкен. Желекти башкы тренер Жээнбек мырзага калтырып кеткен экен. Бага берип коюусун суранып, бирок мен сыйлык алып жаткан учурда ал киши залда жок болчу. Чыгып кетиптир. Жалгыз гана Кыргызстандан өзүм болчум. Аны айрымдар мени желекти алып келбегендиги менен сыпаттап жатышат. Бирок андай болгон жок.
Спортчу кыздын мына ушул билдирүүсүнөн кийин Арм Рестлинг Федерациясы журналисттерге маалымат жыйын берди. Анда кол күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасын жетектеп барган Жээнбек Мукамбетов спортчу кыздын өзүн айыптады. Ал жерде желекти ары бери ташып жүрө турган мен эмесмин. Байракты ташыгыдай деңгээлге түшүү менин ишим эмес болчу деп күбүлдөдү. Көрсө Жээнбек мырза кол күрөш боюнча Азиянын президенти экен. Ушул тармакка түздөн түз тиешеси бар өкүлдүн бул айткандары. Вы понимаете, что такое флаг для кыргыза? Он имеет несколько названий. Байрак, ту, желек. Это носит сакральное значение. Флаг для кыргызов это святое. Я упрекнуть меня в том, что я зажал флаг и не отдаю ей, да? Ну это по меньшей мере, смешно. Почему? Я второй человек мировой федерации, я должен флаг таскать ей давать. Этого нельзя делать просто в принципе, потому что меня обвинят, что я лоббирую чьи-то интересы, интересы прежде всего своей команды. Я не должен таскать флаг. Я не флагоножка. Ошондой эле Жээнбек Мукамбетов спортчу кыздын жеңишин өзү камсыздап бергенин айтып жатат. Ал сол кол менен күрөштө жеңишке жетти. Ал эми оң кол менен болгон финалдык беттешине аз калган кезде анын жарандуулугу боюнча маселе көтөрүлүп калды. Көрсө ал Россиянын жараны болуп туруп Кыргызстандын атынан качкан экен. Муну байкаган комиссия Кристина Болдыреваны мелдештен четтетебиз деп чыгыптыр. Ошол жерден ортого түшүп атып сол кол менен болгон жеңишин араңдан сорго сактап калганын айтууда. Директорат ВАФ чыкырып, мени чыкырып, эмне үчүн ошондой болду деп атат. Мен айттым, кечиресиз, мен билген эмесмин, что мунку орустун проспособы бар экен. Бирок андан мындай кылабыз, командадан чыгарабыз, штрафты төлөйсүңөр. Бүтүн 2 алтын медаль, 2 күмүш медаль до этого было. Ошонун баарын алабыз деди. Мен жок, антип ала албайсыңар деп туруп, алар мен каршы болуп, хотя бы бир калтыргыла, сол кол менен бул жеңбедиби? Ошонду калтыргыла деп сурап атам да. Анан бөлөктөрдү макул эми, мен көп жыл иштейм мировой федерация. Мени макул деп туруп, ошону калтырып атышат. Эмнеси болсо да бир эле мелдештен Кыргызстандын атынан барган Кристина Болдырева бир оюнга катышып, экинчи оюнга катышпай калганы көп суроолорду жаратты. Бул учурда федерация эмнеге мелдешке чейин анын жарандыгын аныктаган эмес, спортчу Кыргызстандын атынан катышууга канчалык укуктуу болчу. Эң кызыгы спортчу кыздын жарандуулугу боюнча маселеси бар экенин федерация жетекчилери билбейт экен. Айтымдарында качан гана дүйнөлүк чемпионат башталып, Кыргызстандын атынан барган Кристина Болдырева финалдык баскычтарга жеткенде гана билишкен. Спортсмендин укугун ошол коргогону ошончолук. Силер дагы жакшылап түшүнүп алсаңар, ошол биринчи медалын алып калган аракет кылышты. Экинчи медалын эмнеге коргоо? Экинчи медалына тигилер муну четтетип атса. Жок, баары бир сиздердин спортсмендсиздер да. Ошону оң кол сол кол жеңген жок, оң колго чыккан жок. Чыгарбай коюшту. Чыгарышка сиздердин милдетиңиздер коюшту. Ошону аракеттен кийинки бул момент болуп атат. Сиз жакшылап түшүнүңүз. Сол колго араң деп калтырдым. Оң колго вообще чечип салыш. Эми биз негизи алып бардыңыздар, моюнуңуздарга жүктөп бардыңыздар, биздин спортсмендериңиздер сол колго катышып жеңди. Оң колго эмне себептен сиздер катыштыра албай койдуңуздар? Жок, биз жакшы эле сурадык, давай чыкты. Болбой койбоду. Ким болду? Орустар. Эмне үчүн оң кол менен кайта эле гладкая выступать этип атпайбы? Зачем конкурентка? Түшүнүп атасызбы? Укугум оргой албай калдым деп ойлойсузбу сиз? Конечно. Мен не то что укугум, мен вообще бүтүн команда чечип салды, араң деп калтырып атам бул команда. Анан бир медальды калтырдым буга. Оң колго не то что, оң колго вообще хотели снять. Түшүнүп атасыңарбы? Сол колго кантип катыштык койду Кыргызстандын атына? Это ошибка бас кой берген. Ошондо эле өтүп кетмек, өзү эле чыкмак, күрөшмөк. Эсебидегилер өзү паспортун калтырып, орустар көрүп калбаса. Түшүнүп атасыңарбы? Ошондо эле чыга бермек, потому что за Кыргызстан она выступала. И на Азии, и везде. Кандай болгон күндө да спортчу кыз Кристина Болдыреванын дүйнө чемпионатында укугу тепселенип олтурат. Бул окуя боюнча жоопкерчиликти ким алып, маселе кандай жолго коюлат? Ал да белгисиз. Тескерисинче бири-бирин кекетип, өзүн Азия боюнча кол күрөштүн президентимин деген Мукамбетов спортчу кызды коркутууга өттү. Эмчүн какие-то обвинения идиотские, что там я с госбюджета беру деньги. Вот я в суд, уже все документы готовы. Если на то дело пошло, я просто сегодня посмотрю, как будет вопрос стоять. Если вопрос будет дальше раскачиваться, да? Готен чучугуна чейин жеткирем. Мен бүтүн чыгарам. Мен билем, кто это тут турат.
Бул арада арм рестлинг боюнча дүйнө чемпиону Кристина Болдырева да өзүнө карата айтылып жаткан дооматтардын баарын четке кагып нааразычылыгын билдирди. Жарандык боюнча маселемди федерациядагылар баары билишчү. Бул жерде кандайдыр бир оюндар жүрүп, менин жеңишим кимдир бирөөлөргө керек болгон дейт. Ошондой эле ал кыргыз жарандыгын алуу ниети бар экенин айтып, бул иш боюнча спорт комитетине да кайрылыптыр. Заметила несколько несоответствий, хотела бы об этом сказать. В опровержении наша федерация опубликовала пост, в котором заявила, что Джембек Баталович является представителем нашей делегации. Угуп олтурдум, аябай кызыктуу болду. Жээнбек мырза ал жерде өзүн конок катары баргандай көрсөтүп жатат. Бул жерде такыр биздин командага тиешеси жок кишидей. Чындыгында ал биздин өлкөнүн дагы, ошол эле учурда Азиянын да өкүлү болуп барган. Мен Жээнбек Баталовичтин сөздөрүнө кошула албайм. Орус жараны экенимди федерациядагылардын баары билишет. Анан кантип бул жакка чыгып алып, калп айтып жатышат, түшүнө албай турам. Анткени 7 жылдан бери Кыргызстандын атынан чыгып жүрөм. Жарандык боюнча такыр маселе болгон эмес. Туура Орусия спортчулары менин паспортумду көрүп чычалагандыгы чын. Бирок юридикалык жактан алардын мени четтетүүгө акысы жок болчу. Анткени башка өлкөнүн атынан чыгууга болбойт деген иш кагазды такыр эч жерден көрө алган жокмун. Бул боюнча юристтерден сурап көрдүм. Макул, желексиз чыкканыма да анын күнөөсү жок экен. Көрсө ал желек ташыгыч эмес экен. Бирок мени оң кол менен күрөштөн четтеткени ал жарандыгым үчүн эмес, ал шылтоо гана болуп калды. Бул жерде Жээнбек мырза менен Орусия тарап ич ара сүйлөшүп алышты деген күмөнүм бар. Бул окуя коомчулуктун кызуу талкуусуна алынып жаткан учур. Спортчулардын көпчүлүгү өз пикирлерин билдирип жатышат. Алардын бири ММА боюнча Азия чемпиону Ильяс Чыңгызбек уулу Арм рестлинг федерациясынын жасаган аракеттерин таң калуу менен кабыл алганын айтып, буларга токтолду. Бул жарандыгын билбей калдык деген боюнча бул болушу мүмкүн эмес. Бул себеби документация деген өтө так нерсе. Турнирде жөнөрдүн алдында ар бир спортчунун паспортун жыйнап алат тренер. Жыйнап алып барып визаны бастырат. Башка да иштери көп, ал жерден страховка алышы мүмкүн. Анан кантип ошол жерден жарандыгын билбей калышы мүмкүн эле. Андай такыр болушу мүмкүн эмес. Бул боюнча биринчиден тренер тартылыш керек. Себеби алардын представитель ошол да. Тренер бардык жака баш көз болуш керек. Андан кийин уже федерациянын президенти да тартылыш керек. Эми бул жагдайда ким жоопкерчилик тартат? Бул өз укугун талашкан жалгыз гана спортчу эмес деп айтылууда. Бүгүнкү күндө бул иш спорт комитети тарабынан иликтөөгө алынып жатканы белгилүү болду. Азыр кызматтык териштирүүлөр жүрүп, күнөөлүү тарап аныкталат дешүүдө. Андыктан өлкөнүн спорт тармагын караган федерация боюнча тийиштүү комиссия чечкиндүү кадамдарга барууга тийиш. Жапониянын Осака шаарындагы психиатриялык клиникадан өрт чыгып, кеминде 28 киши көз жумду. Полиция өрттү атайлап бирөө койгон болушу мүмкүн деген негизде кылмыш ишин козгоду. Өрт 17 декабрь күнү эртең менен тутанган. Ооруканада депрессияга кабылгандар, уйкусуздуктан жапа чеккен бейтаптар дарыланчу. Ингушетияда болсо сот жер реформасы боюнча айыпталган 7 кишини 7,5 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратты. Алар экстремисттик топ түзгөн жана полицияга каршы зомбулук уюштурган деген кинелер боюнча күнөөлүү деп табылды. Соттолгондордун баары мындай айыптоолорду мойнуна алышкан жок. Ал эми коңшу Өзбекстан быйыл 11 айда 455 000 тоннадай картошка импорттогон. Бул 2017 жылкы көрсөткүчкө караганда 2,2 эсе көп. Быйыл Өзбекстанга картошка негизинен Иран, Казакстан, Пакистан, Кыргызстан жана Нидерландтан алынып келинген. Кезекте Асылбек Тагайбек уулуна узатайын, дүйнөгө көз чаптыралы эмне окуялар болуп, дагы кандай кырдаалдар күтүлүп жатты экен. Ирактын Эрбил шаарында тынымсыз жаган жамгырдан улам сел жана суу ташкындары орун алып, 8 киши каза болду. Бул тууралуу dunya.com сайты жазып чыкты. Эрбил шаарынын мэри Омат Хоснов жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маалыматында түндөн тартан өшүрүлгөн жамгырдан улам облустун чек араларындагы бир топ микрорайон жана аймактарда сел жана суу ташкындары болгонун айтты. Хоснов сел ташкынынан каза болгондордун баары аялдар жана балдар болгонун белгиледи. Сел түндө адамдар уктап жаткан учурда болуп, үйлөр суу астында калган. Шаар мэри адам өлүмү ошондуктан көп болгонун белгилеп, абал азыр көзөмөлгө алынганын айткан. Селден эң көп жабыр тарткан Эрбилдин Хуштепе шаарынын башкаруучусу Старага Өмер 100 үй, 60 дүкөндүн толугу менен суу астында калганын, 200 унанын жараксыз абалга келгенин билдирди.
Жапониянын Осака шаарындагы психиатриялык клиникадан өрт чыгып, 28 киши көз жумду. Полиция өрттү атайлап бирөө койгон болушу мүмкүн деген негизде кылмыш ишин козгоду. Өрт 17 декабрь күнү эртең менен тутанган. Психиатриялык ооруканада депрессияга кабылгандар, уйкусуздуктан жапа чеккен бейтаптар дарыланат. Телсиз жоо жарым сааттын ичинде өчүрүлгөн. Жергиликтүү телеканалдардан маалыматына караганда, клиникага кандайдыр бир суюктук көтөргөн, улгайган киши киргени байкалган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Индиянын Сываратка институту тарабынан чыгарылган Ковавак ТМ коронавирустук вакцинасын жактырды. Бул тууралуу Associated Press агенттиги маалымдады. 2 компоненттүү дары тез жардам үчүн уюм тарабынан бекитилген вакциналардын 9-су болду. Анын артыкчылыгы катары сактоо шарттары жөнөкөй экендиги белгиленет. Вакцинаны коронавируска каршы эмдөөнү саякатчыларга гана киргизген бир катар өлкөлөр кабыл алышы күтүлүүдө. Жана экономикасы чабал өлкөлөрдүн эмдүүлөрүн жакшыртууга жардам берери айтылууда. Бийлер, ырлар жана шампан. Ошентип Чиленин борбору Сантьягодо диктатор Аугусто Пиночеттин жесири каза болгондугу тууралуу кабарды көптөр кабыл алышты. Люсия Ирират 99 жашында каза болду. Спонтандык акциянын катышчылары мындай дешет: жок дегенде ал биздин аба менен дем албайт, баары таза болот. Ансыз, алсыз жана бул үй бүлөсүз. Люсия Ирират күчтүү жана үстөмдүк мүнөзгө ээ аял катары белгилүү болгон. Пиночет өлкөнү 1973-1990 жылдары башкарган. Чилиде диктатуранын жылдарында 3000ден ашык граждандар курман болгон. Түндүк Кореянын бийлиги өлкөнүн мурдагы лидери Ким Чен Ирдин каза болгонуна 10 жыл толгонуна байланыштуу жарандарга күлүүгө, тулган күн тосууга жана ичимдик ичүүгө тыюу салды. Өкмөттүн маалыматына караганда, Корея элдик демократиялык республикасы 11 күндүк аза күтүү күнүн жарыялады. Бул убакыт аралыгында жарандарга күлүүгө, тулган күн тосууга, ичимдик ичүүгө болбойт. Мындан тышкары жарандар эл көп топтолгон жерлерге барганда жакшы маанайда экендигин байкатпашы керек. Ир 17 декабрда каза болгондугуна байланыштуу бул күнү дүкөндөргө барууга да тыюу салынган. Кыргыз футболуна 100 жыл. Президент бир канча гол киргизди. Садыр Жапаровдун катышуусу менен өткөн достук мелдеште маданият кызматкерлеринен түзүлгөн өнөр командасы жеңүүчү болду. Алар финалда футбол ардагерлеринен түзүлгөн Алга командасын 2-0 эсеби менен утту. 3-чү орун үчүн болгон мелдеште президенттин администрация командасы ишкерлерден түзүлгөн бизнес командасын 5-3 эсеби менен жеңди. Иш-чара Кыргыз футбол биримдигинин демилгеси менен уюштурулган. Бул оюндун эң кызыктуу жана эң пайдалуу, үлгүлүү, кубанычтуу жери Байге фондундагы 1 миллион сом жетим балдар үйүнө берилгендигинде болду. Азаматтар деп алкыштап Аптанюсту жыйынтыктайм. Бир апта бою окуялардын топтомун мен Мерим Абдилажанова кесиптештерим менен бирге жеткирүүгө аракет кылдым. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуз.